Дүйнөлүк экономикадагы трендтер өзгөрүп, адам эмгегине болгон суроо талап барган сайын кыскарууда. Керек болсо кезинде арзан жумушчу күчтүн өлкөсү катары саналган Кытайда дагы жакын келечекте өндүрүштүн көп тармактары автоматташтырылып, арзан жумушчулар ишсиз калуу коркунучунда турат. Демек, бул трендтер жакын келечекте Кыргызстанга келбей койбойт. Анан калса, тигил же бул өлкөгө акчасын салам деген инвесторлор дагы азыр бара турган өлкөдөгү адамдык ресурска, алды менен жогорку билимдүү кадрларга басым жасай баштады. Андыктан азыр сапаттуу билим болуп көрбөгөндөй актуалдуу болуп турат. Алдыдагы жарым саатта Капитал командасы дүйнөлүк экономикадагы трендтерге жана андагы сапаттуу билимдин ролуна токтолот. Биз менен болуңуз. Акылдуу шаарлар жана пробиркадан тамак. Бул 5 эле жылдын суроосу. Harvard Business Review басылмасы Foresight борборунун директору, Жогорку экономика мектебинин Улуттук иликтөө университетинин статистикалык иликтөөлөр жана экономикалык билим институтунун директорунун орун басары Александр Соколовдун макаласын жарыялады. Анда ал жакынкы жылдардагы глобалдык 5 трендти аныктаган. Окумуштуунун пикири боюнча, дүйнөнүн жакынкы келечекте кардиналдуу өзгөрүүлөр күтүп турат. Алды менен экономикалык түзүлүш өзгөрөт. Адам эмгегине болгон суроо талаптын төмөндөшү глобалдык экономикадагы негизги трендтердин бири болуп калат. Жана мындай шартта өндүрүштүк мамилелердин системасын кайра карап чыгууга туура келет. Адамдын жашоо узактыгынын өсүүсү пенсиялык жана камсыздандыруу системаларын өзгөртүүнү талап кылат. Тармактык экономика жана биргеликте керектөө экономикасы өрүшүнүн кенен жаят. Тармактык экономика бул каалаган компания же каалаган адам экономикалык системанын кайсыл гана чектинде турбасын, башка компания жана адамдар менен минималдуу чыгымдар менен байланыш ала турган чөйрө. Ал эми биргеликте керектөө бул товар же кызматтарды жамааттык колдонуу, биргеликте керектөөдө сатып алуунун ордуна көп учурда ижарага алышат. Мунун баары жаңы бизнес модельдердин пайда болушуна алып келет. Базарлар дагы өзгөрөт. Басылма жаңы базарлар пайда болуп, учурдагылары трансформацияланат деп жазат. Мисалга, энергиянын жаңы булактарынын базары, тамак аш товарларынын жаңы базары пайда болот. Пробиркадагы эт жакынкы 5-10 жылда сапаты жана баасы жагынан кадимки эт менен атаандашылат. Ал эми балыктын тез өскөн жана генетикалык модификацияланган түрлөрү деңизден балык улоону экономикалык жактан пайдасыз кылып коет. Базардагы жаңы трендтерге Александр Соколов учкучу жок учуучу аппараттарды, 3D принтерлерди, суу тазалагычтардын гибриддик системаларын, күйүүчү май элементтери, реалдуулук менен толукталган системаларды кошот. Саламаттыкты сактоо тармагындагы дүйнөлүк аналитика рыногу тез темп менен өсөт. Окумуштуу 2020-жылга карата бул рынокты 20 миллиард долларга баалайт. Ал 2013 жылы эле 4,4 миллиард долларды түзгөн болчу. Жогорку технологиялык медициналык тиркемелер тез ылдамдыкта өнүгөт. Коомдук бөлүнүүсү тууралуу айтканда, жаңы технологияларга жетүү ар бир адамга маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн, билим берүү, медициналык кызматтар жана керек болсо жумушту, коомдук жана саясий жашоого катышуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктайт. Керектөө деңгээли ар бир адамга күнүнө $10 $100 чейинки глобалдуу орто класс, Азия жана Африка мамлекеттеринде олтурукташат. Байлыктын бөлүнүшүндөгү теңсиздик жайыла берет. Шаарлар дагы өзгөрөт. Биринчи кезекте энергетика, транспорт, логистика, ошондой эле калдыктарды кайра иштетүү тармактарында акылдуу инфраструктура активдүү өнүгөт. 2020-жылга чейин 80% чейинки катуу калдыктар пайдалуу материал же энергия болуп кайра иштетилет. Маалымат технологияларынын базасында коопсуздукту камсыз кылуу системалары кеңири жайылат. Албетте, бул трендтердин баарынын негизи сапаттуу билим. Бирок сапаттуу билим бул жаттама билим эмес. Постсоветтик өлкөлөр, анын ичинде кыргызстандыктар, адатта америкалыктар эң жөнөкөй фактыларды билбейт деп керек болсо шылдыңдап күлүп калабыз. Бирок Америкада жаттама билим эч качан бааланбайт. Америка мектептери баланын ой жүгүртүүсүн, сынчыл көз карашын, креативдүүлүгүн өнүктүрүүгө басым жасайт дейт. Ушул тапта Техас штатынын Хьюстон шаарында жашаган жердешибиз Эрмек Жунушев. Кадимки эле Каракол шаарынан чыккан Эрмек кезинде АКШга кетип, азыр Американын билим берүү тармагында иштеп, мектеп окуучуларын жогорку окуу жайларга даярдайт. Эрмек Жунушев Кыргызстан коллективдик билим берүү системасынан баш тартып, мектеп, университеттеги окутуу, креативдүү, сынчыл көз караштагы кадрларды даярдоого өзгөрмөйүнчө өлкө экономикасы өнүкпөйт деп, системаны реформалоо боюнча бир катар иштиктүү идеялар менен бөлүшөт. Реформа жүргүзүүдө кээ бир нерселер каражат талап кылбайт. Мисалы үчүн окуучунун өзүнө өзү жанакы кандай десек, өзүнө болгон ишеничин жоготуп койду ал документ.
мындай нерселерге каражат кереги жок. Же болбосо окуучунун критикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү. Буга каражат кереги жок. Албетте башында тренинг бериш керек мугалимдерге. Анткени мугалимдин сабак өтүп атып, окуучуга сурай турган суроолору дагы маанилүү. Мисалы үчүн фактуалдык суроолорду сураса, мисалы үчүн кийим, кайда, качан деген суроолордун бир эле жообу бар. Кыргызстандын борбору эмне? Бишкек. Сенин атың ким? Айбек. Суу канча градуста кайнайт? 100 градуста кайнайт. Мунун жооптору белгилүү. Мындай суроо сураганда адам баласы мээсин жөн эле жанакы информация топтогон эле бир памятти эле колдонот экен да. Барып туруп аны алат, анан тил аркылуу, сүйлөө органдары аркылуу аны чыгарып коет. Болду. А эгерде башкача суроо сурасак, мисалы, граждандык согуш 1861-65 Америкадагы Линкольн, сен президент Линкольн болсоң, болтурбай коюш үчүн эмне кылат элең? А сен кантип билесиң, сенин ошол методдоруң иштейт болчу? Түшүндүрүп бер. Окуучунун ой жүгүртүү процесси кызыктуураак болуп атат да. Кандай ой жүгүртүп атат? Өзүнүн оюн кантип негиздеп берип атат? Анткени ой бул ликвиддүү нерсе болуп атпайбы? Мындай суюк агып кеткен нерсе болуп атат да. Аны контролдоп бир кутучанын ичине коюп коюу мүмкүн эмес да, ойдучу. Ошон үчүн туура же туура эмес деген да жооп кээде кабыл алынгыс сезилет да. Эми албетте эгерде фактуалдык информация болсо, ал жерде туура жок же туура эмес деп айтасыз. А бирок жанакындай мен сизге айтып аткандай, Америкага эгерде викингдер батыш жээгинен келгенде, Тынч океандан келгенде Америка кандай өзгөрмөк десек, бул жерде туура же туура эмес жооп жок. Бул жерде мага окуучунун ой жүгүртүү процесси кызыктуураак. Анткени жаттоону алар rote learning деп коет, же болбосо mechanical learning деп коет. Механикалык түрдө жаттап даярданып алуу. Ал адатта ал балдар мисалы үчүн тесттерге же болбосо сабактарда 5 алат, тесттерде жогорку баа алат, бирок жаттама методу менен барышат да ал жергечи жыйынтыкка. Ал эми ал формуладан тышкары болгон башкача бир суроо берип койсоңуз, өздөрүн жоготуп алышы мүмкүн. Анткени аны жаттаган эмес да, ага даяр эмес да. Ал эми жашоодо биз көрө албаган ар кандай сценарийлер болушу мүмкүн да. Биз ага кандай жооп беребиз, кандай даярдыктабыз, бул маанилүүрөөк. Ал эми жаттап формула боюнча жүрсөк, жашоо өзү формула боюнча жүрбөйт да. Биз эки нерсени, системаны сүйлөшүп атабыз азыр. Батышта бул индивидуализмге негизделген билим берүү, ал эми постсоветтик мейкиндикте бул коллективизмге негизделген система болуп атат да. Мен Америкага биринчи иштеп барганда ошону өзүм сездим. Анткени бул жерде мугалим бир кандай десек, бир авторитет, бир солдаттардын генералы өңдүү мамиле кылынат. Ал эми Америкада болсо окуучу астыга чыгарылат. Биринчи кезекте окуучу дейт. Окуучу кандай үйрөнүп атат, үйрөнө алып атабы? Керек болсо терезенин жанында жакшыраак үйрөнөт десе, аны терезенин жанына отургуз дейт. Билим берүүдө менин оюмча Кыргызстан үчүн бир сөз менен айта алсам, бул тандоо мүмкүнчүлүгүн беришибиз керек биз окуучуларыбызга. Анткени Америкада 9-класстан баштап өзүнүн сабактарын тандай алышат. 9-класстагы бала 11-класстагы бала менен 11-класстын деңгээлдеги математиканы ала алат, эгерде ошого даярдыгы болсо. Бул эмне дегенди билдирет? Бул ал окуучунун астын ачып койдук биз. Ошон үчүн Америкада Нобель лауреаттары болот. Ошон үчүн кандай бир престиждүү сыйлыктарды, эмелерди алган, номинацияларды алышат да. Ал эми бизде мисалы үчүн 8-класста бүт балдар математиканы балким аябай жакшы билгени бар, бирок анча билбегени менен баары бир эле класста бир эле сабак алышат. Демек ал математиканы жакшы билген, жөндөмү болгон бала кийинки деңгээл математикага өтө албай калат. Биз мындай анын үстүнө балким бир айнектен жасалган бир потолок коюп койдук да. Мен дагы биринчи жылы барганда байкаган нерсем бул конституция аларда. Американын конституциясы жөн эле бир чаң басып жаткан бир китеп эмес экен, ал жашоодо колдонулган китеп экен. Мага окуучулар жооп туура же туура эмес эле эмес,
керек болсо мага кээ бир учурларда айтып атышты: мистер Эрмек, сиз бул жерде туура эмес айтып атасыз, анткени ал мындай деп мага далилдеп койгон окуучулар болду, 5-6 класс балдар. Андан кийин аларга бул эми кандай деп таң калышыңыз мүмкүн, өзгөчө мындай коллективисттик системадан келгенден кийин алар дароо эле конституция дейт, биринчи беренеси freedom of speech, сөз эркиндиги деп коет экен да. Сөз эркиндигим бар, мен муну айта алам дейт. Кичинекей бала. Менин таң калган нерсем өздөрүнүн укуктарын билүүсү жана сүйлөөдөн чегинбейт. Анан негизи эле ошол эркиндик, мисалы үчүн сизге америкалык окуучу келип туруп, колуңузду кармап туруп, көзүңүзгө мындай контакт кылып туруп, мистер Эрмек кандайсыз деп туруп, колуңузду мынтип кысып эме кармап коет да, саламдашыпчы. Бул чоң кишидей эле мамиле болуп атат да алчы. Мен ушундай нерселерди көргөндө аябай таң калдым. Американын экономикасына салым кошуп жаткан бир кыргыз жараны катары көрөм. Анткени окуучуларыма мисалы үчүн Гарвардга өтүп, азыр Нью-Йоркто, Уолл-Стритте иштегендер бар. Стэнфорд университетинде органикалык химия окуп жаткан окуучум бар. Ал балким кийин чоң ачылыштарды кылса, Америка мамлекети үчүн бул чоң бир пайда деп эсептейм. Сөзсүз эле Стэнфорд же Гарвард болушу керек эмес, жөн эле 4 жылдык жергиликтүү бир вузга барган окуучу. Балким ал окуучунун эч качан вузга баруу кыялында жок болчу. Балким мен аны менен иштешип атып, аны ынандыра алдым. Билимдин балким баасын ага түшүндүрө алдым, балким көргөзө алдым. Балким ошол себептен ал вузга барып, Америкага жакшы бир жаран болуп берсе, жөнөкөй, адаттагы жаран болуп берсе деле, бул чоң көрүнүш, жакшы эме көрүнүш. Анткени балким университетке барбаса, ал бала туура эмес жолдорго балким түшүп кетмек. Балким наркотрафик көп, мисалы үчүн Хьюстонда, Техас шаарында, Техас штатында, Хьюстон шаарында. Балким ошолордун гангстерлердин эмесине түшүп кетмек. Бул дагы балким чоң бир плюс деп эсептейм. Ошон үчүн ошондой ишенгим келет, ошондой ойлогум келет. Американын экономикасына, социалдык балким турмушуна дагы бир аз көп болсо да салым кошуп жаткан бир кыргыз жараны катары ойлогум келет. Эрмек айткандай, экономиканын кыймылдаткыч күчү болгон кадрларды мугалимдер өстүрөт. Болгондо дагы Кыргызстанга азыр жаттама, жогорку жактын көрсөтмөсүн кынтыксыз аткарган жалтак кадрлар эмес, жаңычыл көз караштагы, демилгөлүү, өз алдынча чечим кабыл алууга жөндөмү бар эриктүү кадрлар керек болуп турат. Бирок азыркы билим берүү системасы тилекке каршы биринчи категориядагы кадрларды даярдайт. Андыктан бул системаны өзгөртүү зарылдыгы көптөн бери айтылат. Жана система өзгөргөн жерде адамдар өзгөрөөрүн айтылуу Борбор Азиядагы Америка университети даярдаган кадрлар тастыктоодо. Алар Кыргызстандагы жаңы лидерлердин мууну десе болот. Америка университети менин жашоомдо бурулуш учурга айланды. Бул менин карьерам үчүн старттык аянтча болуп калды. Деги эле Борбор Азиядагы Америка университети жалпысынан менин ой жүгүртүүмдү дагы толугу менен өзгөрттү. Менин жашоому туура багытты көрсөттү. Задал, скажем так, правильное направление в моей жизни. Те ценности и навыки. Студенттик куракта бизге сиңирилген креативдүүлүк, сынчыл ой жүгүртүү, чынчылдык оңду баалуулуктар жана тажрыйбалар бүгүн да менин коомдун кызыкчылыгы үчүн иштөөмө жардам берип келет. Борбор Азиядагы Америка университетинде өзгөчө дух бар, жана бул дух өмүр бою сени менен. Особый дух, и этот дух все чувствуют, и этот дух всегда остается с тобой. Есть одна фраза, которую я запомнила на всю жизнь. Мы делали проект, связанный с тем, что Менин өмүр бою эсимде калган бир сөз бар. Биз Кыргызстандагы лидер айымдарды чакырган Атайын Долбоор бар болчу. Анан ага Камила Дүйшөбаевна катышуучулардын бири болуп келген. Билесиңерби, ошондо ал эмне деп айткан? Баардыгы айтышат, менин балдарым бактылуу болушун, алар жакшы жашасын деп. Мен өзүм жакшы жашагым келет, мен бактылуу болгум келет. Бирок мен жалгыз мунун баарын кыла албайм. Ошол үчүн мен университетти бүттөдүм. Бул жерде окууну аяктагандардын баардыгы вирус болушу керек. Коомдогу вирустарга айланышы керек. Алар коомдун баардыгына бул нерсени жуктурушу керек болчу. Биз баардыгыбыз бактылуу жашай ала турган мамлекетти түптөшүбүз керек. Вирусами в обществе. И они смогли заразить все остальное
общества. И мы вместе смогли построить такую страну, где каждый из нас мог бы быть счастлив и жить красиво. На сегодняшний день мы видим очень много новое поколение выпускников. Азыр биз мамлекеттин саясий жашоосунда жана бизнесте лидер болуп жаткан Америка университетинин жаңы муунун көрүп жатабыз. Университет алдыңкы коомду түптөгө чоң салым кошуп жаткан бүтүрүүчүлөрдүн плеядасын даярдап чыкты. Мен бүгүнкү күндө биз алып жүргөн чынчылдык жана ачыктык сапаттар ишибизде колдонгон негизги сапаттар экенин айта алам. Открытость – это тот дух, который мы несем в себе и продолжаем работать вот с этим духом в настоящее время тоже. Благодаря отца я очень много путешествую. Благодаря отца у меня есть свой бизнес. Благодаря отца... Аутсанын таасири менен көп саякаттап жатам. Анын жардамы менен өзүмдүн бизнесим бар. Аутса аркылуу мен досторумду таптым жана Аутсанын жардамы менен менин өлкөм жакшы жагына өнүгүп жатат. Анткени Аутса бул демократияны жана биздин экономиканын сапаттуулугун түзүүгө салым кошуп жаткан негизги институттардын бири. Один из основных институтов, формирующих демократию в нашей стране, формирующих вообще качество нашей экономики, нашей жизни. Дал ушул Борбор Азиядагы Америка университетинин негиздөөчүсү Камила Шашакеева кийинчерээк Токмок шаарында эл аралык университет түзүп, аздан болсо дагы жаңы билим берүү системасын куруп келет. Эми болсо Оштун Мады айылында эл аралык университеттин долбоорун баштоо алдында турат. Айтмакчы, дал ушул Камила Шашакеева жалпы республикалык тестирлөө системасын киргизип, билим берүү тармагындагы коррупцияны аз болсо дагы сындырган. Анын аркасы менен көптөгөн жаштар жогорку окуу жайларга өз күчү менен өтүү мүмкүнчүлүгүн ала алды. Кезинде билим берүү министри болуп турган Камила Шашакеева билим берүү экономиканын жалпы эле өлкө өнүгүүсүнүн негизи экенин башкалардан мыкты түшүнөт. Бүгүн биз өлкөбүздү өнүктүрөлү десек, бизге демилгелүү, креативдүү адамдар керек. Анан бул демилгелүү, креативдүү адамдар өздөрүнүн ойлорун, идеяларын ишке ашырылган адамдар болуш керек да. Өздөрү мындай мүмкүнчүлүктөрдү, ар кандай көйгөйлөрдү талдоо кылгандар. Анан пландарын иштеп чыгарган адамдар болуш керек да. Ошондой деп мен ойлойм бүгүн. Сиз мынакей өзүңүз ошол эле советтик системадан билим алгансыз, коллективдик система болгон да, советтик билим берүү системасы. Анан ошону кантип мындай өзгөртүп, ушундай креативдүү жаштарды тарбиялай алгандай университетти кантип түзүп алдыңыз? Советтер Союзунда 90-жылы мен ошо Улуу Британияга, Лондонго стажировкага баргам. Анан бизди делегациябыз эми эле чоң болчу. Теги Петербургдун университетинен, МГУдан, анткени билесиңер, булар эң эле алдыңкы Советтер Союздун университеттери болчу. Анан биз ошо Англиянын шарттарын көргөндө эмнегедир мен түшүндүм да, бул биздин системабызда да бир чоң ката бар. Анан биздин билим берүү системада. Анткени бул билим берүү система ошо ийгиликке жеткиргендей система болуш керек да. Адамдарга мындай тең, окшош шартты түзүп, анан эркин ой жүгүртө алгандай адамдарды өстүрүш керек деп мен ошону түшүнүп бул жака келип, анан билесиңерби, азыр деле айтып жүрөм, мына академикалык эркиндик керек. Мугалимдер ар кандай теги методологияны колдонуш керек. Креатив мугалимдерден башталыш керек. Албетте. Анан экинчиси академикалык чынчылдык. Анткени башка бирөөнүн сөздөрүн колдонсок, айтышыбыз керек кимдин сөзү. Бул бирөөдөн угуп алып
же бирөөнүн документин же билбейм жазганын алып алып анан меники деп айткан туура эмес. Анткени эми биздин өлкөбүздө эми жалпы эле чынчылдык жок го деп мен ойлойм. Анан үчүнчүсү сын ой жүгүртүү. Мына ошондой атмосферада даярдалган кадрлар, мисалы ошол коррупция жок, баардыгына бирдей шарттар болгон атмосферада даярдалган кадрлар эртеңки күнү мамлекеттик башкарууга келип калса деле мына ошол системага туруштук берип, коррупцияга аралашпайт деп айтууга болобу? Себеби алар ошол атмосферада өстү да, коррупция жок атмосферада. Эми менимче тиги пайызга бөлсөк, мен жогорураак тиги пайыз берет элем, болбойт деп. Анан бирок ар кандай кырдаалдар болот. Системанын өзү. Анткени мына мен эмне үчүн бүгүн мындай амбициялуу пландарды түзүп атам да өзүмө. Бул мен ушунча аракетти кылдым, таза, чынчыл, адилеттүү адистерди чыгарганга. Анан мен коркконум алар бул биздин өлкөбүздө орун таба алабы же жокпу? Реформа жөнүндө сөз болгондо Такай көп нерсени акча каражаттын жоктугуна, бюджетте акча жок деген нерсеге алып келип такайт да. Мынакей сиз өзүңүз жанагы ОРТ системасын киргизгенсиз. Бир эмес 2 университетти негиздедиңиз. Реформаларды жасаш үчүн бул алды менен акча керекпи же ирик керекпи? Эң негизги нерсе ошо биздин каалообузда, кааласак жасай алабыз. Анткени мына мен бир нече демократиялык институттарды курдум. Анан билесиңерби мен эмнени көрдүм? Акчасыз эле баштагам, эч ким мага акчаны берген жок. Америка билесиңерби, ишенгенге чейин канча жыл тиги мен ошо эл тиги клиенттерден эле чогулткан акчаны бөлүштүрүп, анан ошо университеттерди өнүктүргөм. Мен көргөнүм ошо менин тажрыйбамдан бул адамды өзгөртсө болот экен. Анан шаардан болобу, айылдан болобу, мен баарын көрүп чыктым. Баарына таасир этсе болот экен. Анткени мына бүгүн сиз айтып атпайсызбы, алдыңкы бизнесмендер болуп иштеп атышат, же дагы бир маанилүү кызматтарда отурушат. Менимче андайды ар бир окуу жайда кыла алсак болот. Өнүгүп жаткан же абдан өнүккөн өлкөлөрдү карап көрсөк, ал жакта сиз айткандай жалаң демилгөлүү, креативдүү, жаңычыл көз караштагы адамдар тарбияланып чыгат. Жана ал жакта инновациянын баары, экономикадагы чоң ачылыш-жылыштардын баардыгы тең ошол адамдар аркылуу ишке ашырылат да. Бул жагынан алып караганда бүгүнкү күндө биздин ошол өлкөдөгү билим берүүгө болгон талап бийлик системасына байланыштуубу? Албетте. Менимче бийликте ошол көйгөйлөрдү түшүнгөн адам болуш керек. Биздин өлкөбүздө мунайзат жок, газ жок. Анан өнүктүрөбүз десек, анда эң биринчи болгон нерсени өнүктүрүшүбүз керек. Болгон нерсебиз биздин элибиз. Ошо элдерди, адам ресурстарды жакшы колдонушубуз керек. Аны колдонбосок, анда эч качан мына Тайваньдай же Кытайдай же Түштүк Корея, Сингапурдай боло албайбыз. А бирок биздин колубуздан келет. Дүйнөлүк экономикалык форумдун сайтындагы кызыктуу бир макалага көңүл бурсак, анда өлкө калкы англис тилин канча көп өздөштүрсө, жашоо деңгээли ошончо жакшы болоору жазылган. Айтмакчы, кыргызстандыктар арасында англис тилин үйрөнүүгө болгон кызыкчылык 2 эсе өскөн. CR Consulting компаниясы 2015 жана 2017 жылдары жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгына карасак, 2015 жылы англис тилин окуп же окуйм деп пландап жатканын сурамжылоого катышкандардын 17%дан ашыгыраак айтса, 2017 жылы бул көрсөткүч 2 эсе өскөн.
Көпчүлүгү шаардыктар англис тилин окугандардын орточо жаш курагы мындан 2 жыл мурун 30 жашты түссө, азыр 35 жаш. Анан калса 45 жаштан жогорку өзгөчө 55-тен 64 жашка чейинки курактагылардын арасында англис тилге болгон кызыгуу өскөн. 20 жыл мурда англис тилин билүү талашсыз артыкчылык болуп турган. Жумуш издөөчүнүн бир ишти жарытып билген эмес, анын Шекспирдин тилин түшүнгөнү эле көп айлык төлөнчү адистин катарына кошуп койчу. Бүгүнкү күндө бул артыкчылык эмес, а зарылчылык. Вот мы сейчас приходим к другому моменту, когда знание английского языка — это уже даже не преимущество, это просто делает тебя наравне с другими. Биз азыр ушундай чекке өтүп жатабыз. Анда англис тили артыкчылык эмес, ал жөн гана сени башкалар менен тең атагыла алат. Башкача айтканда, англис тилин гана билүү жетишсиз, көбүрөөк нерсени өздөштүрүш керек. Мен жаштар англис тилин билбесе, анда уяла баштаганын көрүп жатам. 90-жылдары мындай жок болчу. И я думаю, что это вот уже такое дефолтное знание, знание, которым все должны обладать по умолчанию. Дүйнөлүк экономикалык форумдун сайтында мамлекеттин өнүгүүсү менен англис тилин билүү деңгээлинин ортосунда тыгыз байланыш бар экенин иликтеген авторлордун маалыматы жарыкка чыкты. Макаланын авторлору англис тилин билүү деңгээлинин дүйнөлүк ири рейтингиндеги 60 мамлекетти иликтеп чыгып, бул мамлекеттердеги ички дүңөндүрүмдүн өсүүсүн англис тилин билүү деңгээлинин өсүшү менен байланыштуу болгонун байкашкан. Жыйынтык мамлекеттин экономикалык көрсөткүчтөрү калктын англис тилин билүүсү менен түздөн-түз байланыштуу. Бул мамлекеттик өнүгүүгө эле эмес, жеке өнүгүүгө да тийиштүү. Дүйнө жүзүндө англис тилин билгендер билбегендерге караганда 30-50% көп айлык алат. Малайзия, как вы знаете, боролась за независимость от Великобритании. Сиздер билгендей, Малайзия Улуу Британиядан болгон көз карандысыздык үчүн күрөшкөн. Биз малайзиялыктардан сурадык, азыр силер Улуу Британияга кандай карайсыңар деп. Анткени кан төгүүлөр катталган окуялар да болгон эле. Алар бизге билесиңерби, биз азыр Улуу Британияга ыраазыбыз. Анткени алар бул жактардан кеткенден кийин англис тили калды, сот жана саясий система калды. Бул бүгүн 21-кылымда биздин экономикабызды өнүктүрүүгө жана эффективдүү болууга мүмкүндүк берип жатат дешти. Быть вообще эффективными и развивать свою экономику. Англис тилин жогорку деңгээлде билген мамлекеттерде улуттук кирешенин деңгээлинен тышкары жашоонун сапаты боюнча дагы көрсөткүчтөр жогору. Калк канчалык англис тилин жакшы билсе, адамдын өсүү потенциалынын индекси да ошончо жогору. Билим берүүнүн деңгээли, өмүрдүн узактыгынын, сабаттуулуктун деңгээли дагы жогору. Англис тилин начар жана эң начар билген мамлекеттер өнүгүүнүн түрдүү деңгээлдерин көрсөтүп турат. Бирок тилди жогорку деңгээлде билген мамлекеттер адамдын өнүгүү потенциалындагы индексинде адамды өнүктүрүүдөгү эң жогорку деңгээлинен төмөн түшпөйт. Реформа жүргүзүүдө КМШ мамлекеттеринин арасынан алдыңкы катарга чыккан Грузия жөн жерден англис тилин экинчи тил катары кабыл албаса керек. Сингапурдун мектептеринде сабактар англис тилинде өтүлөт. Сингапурдун легендардуу премьери Ли Куан Ю бардыгы англис тилин окушу зарыл, ал эми эне тил экинчи тил болушу керектигин айткан. В Казахстане сейчас огромная программа по изучению английского языка. Ну, все это не потому, что эти страны. Казакстанда азыр англис тилин үйрөнүү боюнча чоң программа бар. Бул ал мамлекеттердин акылсыздыгынан эмес, бул балдарга дүйнө менен акыркы маалыматтар жана жаңы билим менен алмашууга мүмкүнчүлүк жаратат. Самыми навороченными, самыми последними on the edge знаниями. Кыргызстанда тилге болгон кызыгууну 46 жаштан 64 жашка чейинки улуу муундагы жарандар көрсөтө баштады. Бул CR компаниясынын иликтөөлөрүнүн жыйынтыгы. Компаниянын жетекчиси Айнура Сагынбаева бул тенденцияны заманбап тренд катары саналган, өмүр бою окуу менен байланыштырат. Анткени өзүн өзү өнүктүрүү боюнча сапаттуу маалыматтардын көпчүлүгү англис тилинде гана жеткиликтүү. Сегодня уже нельзя получить одно образование и успешно работать на одном месте всю жизнь. От этого мы уже ушли. Сегодня появляются новые. Бүгүн мектептен, университеттен билим алып эле өмүр бою ийгиликтүү иштөөгө мүмкүн эмес. Биз азыр мындай учурдан өттүк, жаңы кесиптер пайда болуп жатат. Жакынкы 10 жылда көп кесиптер жоголот. Бүгүн өмүр бою билим алуу, билимди өркүндөтүү тренд болуп калды. Биздин курска көпчүлүгү 40 жаштан жогорку куракта өзүнүн кесиптерин мыкты билген профессионалдар катышууда. Бухгалтерлердин тобу дагы бар. Алар бир эле убакта келип англис тилин үйрөнөбүз деп айтышты. Бул аларга эл аралык сертификат алууга жардам берет. Ал эми бул сертификат көбүрөөк айлык төлөгөн жумуштарга орношууга себеп болмокчу. Демек жыйынтыгында жашоо деңгээлин жакшыртууга чоң мүмкүнчүлүк. Потому что этот сертификат обеспечивает более высокооплачиваемую работу, а соответственно это повышает качество жизни. Экономисттер дүйнө жүзүндө тармактык экономика өнүгүп жатканын белгилешет. Көп компания жана көптөгөн адамдар дүйнөдөгү башка компания жана адамдар менен көп каражат жана узак убакытты коротпой эле байланыша алат. Бирок бул адамдардын баардыгы тил табышып максатка жетүүлөрү керек. Ал эми бүгүнкү күндө англис тили эң кеңири жайылтылган тил болуп калды. Кыргызстан жакын келечекте билим берүү системасын
адам баласынын потенциалын ачып, креативдүү, демилгөлүк кадрларды даярдоого жөндөмдүү системага алмаштыра алат деп ишенип туралы. Бирок ишенимге улай аракет болушу керек жана ар бирибиз буга аракет кылууга тийишпиз. Эң жок дегенде туура тандоо жасап, ишиңизге ийгилик.